Ассаламу алейкум, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен куттаймын. Кармап аткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын. 26 март 2023 жыл апта күнгө жекшемби Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Темадан байкаганыңыздардай азыр матчиз унааларын көрсөтөбүз. Аба ырайы сонун, ачык, бир 20 градустан жогору болуп жатат. Бат эле мо матчизден баштай берсе окшойт, алдыбыздан чыккан. 2011 Өзбекстан. Мына эсим байланыш номерлери. Так. Алдыңкы айнектер электро көтөрүшө, гидравлика барбы? Бар экен. Жакшы, салону деле мындай таза эле көрүнөт. Баасы канча болду экен эми? 280 миң сом дагы кеми бар дейт. Туманниктер бар экен, айтмакчы. Тонун мол жерде Матчиз 3 Европа. Европа экен ова. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, бир гана Европада 1 куб болот. 370 миң сом механика. Рейлинг бар, кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, комплектация жакшы эле. Максималдуу эмес, бирок жакшы. Буларда гидравлика анан ABS дагы болот. Да, Матчиз 3 Кореяны сурап көрөлү. Жок, бул да Европа экен. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Европада өзү Chevrolet логотипи менен болот. Эми баякындай запчасттар бири-бирин алмашып калганда ушундай көрүнүштө болуп калат. Рейлинг, спойлер бар. Анан кандай айырмачылыктарын билсеңиздер болот. Мына Европада англисче жазылат, Кореяда Корей тамгалары менен жана Chevrolet логотипи болот. Так, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Баасы канча болду? 350 миң кеми бар. Механика, жакшы. Так. Ванта өреле. Мына матчиздер бул жагынан дагы бар, бул жагынан дагы бар. Эмне көп? Матчиз көп базарда. Катарга кире берели. Матчиз 2 Өзбекстан. 2007 Россиядан свежий келди анда. Так. Кондиционер жок, алдыңкы айнектер электро көтөрүшө, гидравлика бар, чуркаганы 145 миң километр. Шумизоляция болгон ба? Шу, эшиги поп деп жабылып атат. Так, дөңгөлөктөрү кышкы, эми жаңы алып келген үчүн мына даже шыптары да бар экен. Төртөө тең окшош. 290 миң айтылыш баасы. Түшүнүктүү. Так. Ванта өреле дагы бир Матчиз 2 ушундай. Өзбекстан. 2007 300 миң сом. 708 83 95 63 номеринде. Так, жаугуна кондиционер бар жогу көрүнбөй атат, тосулуп туруп. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Мен да өткөн аптада түшпөй, бир аз башкача болуп калгандай көрүнүп атат. Матчизди канча деп атасыздар? 300 миң. Бул коробка автомат, масляный деген дагы жөндөн жөн жазылбайт. Бул баяк масляный дегени көбүрөөк ресурсу көбүрөөк болот, баяк Кореяныкынан айырмаланыпчы. Көбүрөөк чыдайт дегендей. Так. Анан кондиционер бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. 115 миң километр чуркаган. 300 миң. Бул деле 300 миң. Механикасын деле көрдүңүздөр, 300 миң деп атат. Караңыздар. Так, дагы бир сурайлы. Матчиз 2 Өзбекстан.
2007. Басы қанша oldu? 230 000 сом. Кондиционер жоқ. Гидравлика бар, а? 122 000 шұрқаған. Шындай. Мына басы жазылып тұрған Матиз-2-ні көрсөттөйлү. Өзбекстан, туманиктер бар. 4 дөңгөлөбү тең жайкы, шундай куюлган жистерде 2010 250 000 сом. Комплектация жөнөкөй эле, бирок деген болуп турат. Мындай Матиз-2 Кореянын отургучтарын коюлган. Мындай болгондо дагы абалы жакшы жасап, мындай караганда. Мына алдыңкы жүргүнчү дагы бир аз жабыркан жери бар экен, ал жак тийип коюптур. Мына ушундай көрүнүштө. Гидравлика жок да? Барбы? Гидравлика коюптур, андай жакшы. Матиз-3-түн рейлинги турат. Жакшы. 250 000 деп атасыңар, Жакшы. Oldu. Матиз-2 дагы Өзбекстан. Эми Өзбекстан азыр базардын 70%-ин каптады десем да жаңылбаймын. 220 000 сом. Кондиционер бар. Электро көтөргүчтөрдө рейлинг, спойлер дагы бар. Опсалары жакшы экен. Опсалары жакшы. Так. Кореяларды көрөлчү. Канча деп атасыңар? 280. Мына Корея. Матиз-2 спрайт түстө. Коробка автомат 2005. Так, велюр. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер, гидравлика болот. Так, могу жерде 180 000 сом деп жазылып турган Матиз-2-ни көрсөтөйүн. Өзбекстан 2004. Рекламалар, да? Так, комплектациясын айтабыз. Бар жобу бар. Кондиционер жок экен. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, гидравлика бар анда. Бар. Ана Матиз-3-тү көрсөтөйлү. Канча деп атасыңар? Матиз-3. Басы 370 000 кеми бар дейт. Машина кейджи. Коробка механика 2005. Бул Европа экен. Корея эмес, Европа. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Да, бир Матиз-3 Европа. Мына ким маалымат азыр. 330 000 сом. Так, механика. Анда жакшынакай болуп турат, ушуну көрсөтүп коюн. Корея. Басы жазылган эмесмин. Коробка автомат 2002. Матиз-1 2000-жылы чыгарылган, 170 000 сом. Корея окшойт, Корея. Кондиционер, гидравлика, электро көтөргүчтөр болот. Ушундай. Төрөлө. Onu sırayla. Матиз-2 Өзбекстан. Канча болуп атат экен баасы? 250 000 сом. Жөнөкөй экен, Жөнөкөй. 2012. Біз силерденби? Канча болуп атат? 290 000. Матиз-2 Өзбекстан без комплектация. 2008 кыймылдатуучун көлөмү 1 куб.
290 миң, басында эле жазып коюптур, жакшы. Ушинтип турса өзү жакшы болот. Туманниктер бар. Азыр кондиционер болсо, максималдуу комплектация болот бу. Кондиционер бар экен, максималдуу комплектация. Мынакей 4 айнектен электро көтөргүчтө, айнектердин блокировкасын баскычы, электро күзгү оң капталы. Салону деле жакшы. Аккуратный, таза эле болуп турат. Чуркаганы 117 миң километр, одометринде көрсөтүп атат. Мода силерде эмеспи? Жакшы. Мо Кореяны көрсөтөйүн. Машина кейч каналы. 2003 коробка механика. Эко кожада. Баасы канча болду? Баасы 300 миң. 300 миң сом. Түшүнүктүү. Матиз 3. Корея. Дөңгөлөктөр 4 тең кышкы. Протекторлар жакшы болду. 2009 коробка механика. Есим байланыш номери 557 87 47 48. Так, чехолдорго далган, отургучтар өзү кызыл, кара комбинированный кожа. Мындай чыканак тирегич бар. Так, кондиционер жок экен. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Баасы 320 миң сом. Жана ушул адамга тиешелүү 2-нчи унна Матиз 2 Өзбекстан, коробка автомат, масляный. 2007. Мындай краскасы Раптор покрытияда экен. Кондиционер бар. Алдыңкы айнектери электро көтөрүчтө, гидравлика бар. Чуркаганы 179 миң километр. Кечиресиңер, баасы канча болду? 240 миң сом. Андан кийин дагы бир уна Матиз 2 Өзбекстан бул дагы. Алдыңкы айнектери электро көтөрүчтө, кондиционер жок. 2006. Баасы канча болду? 250 миң сом. Мынакей навесасында дагы келдик. Бул жакта Diamond комплектациядагы Матиз 2 Корея турат. 2005 коробка механика. Төрт айнектен электро көтөрүшү, электро күзгүлөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы болот. Diamondда жана BSN айырмасы, ABS системасы дагы бар. Андай эко кожада, айдоочуда чыканак тирегичи бар. Рейлинг спойлер бар. Баасы канча болот атат? 350 миң сом. Дагы кирип кете берели. Жакка без комплектациядагы Матиз 2 Корея. 2002. Матиз кондиционерлер кандай болот деп белгилер бар болсо, мына кондиционер патрубкасы, гидравликанын бачогу ушундай. Машина кейджи. Заводская краска дейт. Без комплектация тура мына көрдүңүздөр, бул дагы ошол эле Diamondга эле окшош, бир гана ABS менен алдындагы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы жок болот. Калганы ушундай эле. Баасын канча дедиң? 270 миң сом. Бана Матиз 3 Кореяны көрсөтөйүн. 2006 коробка автомат. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 450. Бул Европа экен да? Европа экен, Корея эмес. 450 миң сом.
бирок комплектация жакшы, коопсуздук жазы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө кондиционер бар. Электро көтөргүчтөрдө айнектери, рейлинг, спойлер, партрониктер. Ушундай. Анан да бир Diamond комплектацияда Matiz 2. Корея 2004. 340 000 сом. Салон бир көрсөтүп коелу. Отуралы, мындай эле көрсөтүп кое берем. Мынакей бунда дагы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Отургучтары мындай боз сары комбинированный кожа. Чуркаганы 255 000 километр. Центр замок пульту менен экен, а? Жакшы. Балар жазылган эмес-те. Биз деле ушуну менен видеобузду жыйынтыктай берели. Лайк басып, комментарий жазып койгонду унутпаңыздар.